Кыргызстан эркин экономикалык аймактардын жаңы муунун пайда болуусуна шарт түзүү менен экспорттун көлөмүн көбөйтүлат. Болгондо дагы товарлардын эмес, кызматтарды сыртка сатуу менен киреше табуу потенциалы бар. Мында эң башкысы адамдык капиталдын билим жана талантына таянуу менен креативдүү кызматтарды дүйнөгө экспорттоо. Ал эми креативдүү индустриянын өкүлдөрү Кыргызстанга акчасын салып, мында иштеп, өз кызматтарын дүйнөгө сатуу үчүн тийиштүү шарттар түзүшү керек. Бул алды менен мамлекеттин инвестицияларды жана жеке мүлктү коргоого кепилдик берүүсү, өнүккөн инфраструктураны куруу жана атайын салык укук режимдерин киргизүү. Алдагы жарым саатта Капитал командасы эркин экономикалык аймактардын дүйнөлүк үлгүсүнө токтолуп, мындан Кыргызстандын таба турган пайдасына сереп салат. Биз менен болуңуз. 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу тейлөө кызматтарынын экспорту 56%га өсүп дээрлик $0,5 миллиард түзгөн. Бул жалпы экспорттун теңинен дагы көбү. Тейлөө кызматтарынын экспорту ички дүң өндүрүмдүн 15% үлүшүнө барабар. Бул кирешенин 57% же $280 миллион туризм тармагына туура келсе, дагы $5 миллион ашуун каражат телекоммуникациялык, компьютердик жана маалыматтык кызматтарды сыртка сатуудан түшкөн. Тейлөө кызматтарын экспорттоо эркин экономикалык аймактарда эффективдүү жүрөт. Бул жааттагы ийгиликтүү мисал Dubai Healthcare City, DHCC медициналык туризм тармагындагы долбоор. Ал жылына 1 миллион 200 миңден ашуун кишини тейлейт, анын ичинде 180 миңи туристтер. Талап ушунчалык чоң болгондуктан жанында дагы бир эркин экономикалык аймак курууга туура келген. Анда мейманканалар, ритейлдер жана көңүл ачуу, эс алууга багытталган иш алып барган компаниялар камтылган. 2020 жылга чейин Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөтү Dubai Healthcare City'ге медициналык туризмден түшкөн кирешенин жылдык көлөмүн $0,5 миллион $700 миллион чейин көбөйтүү талабын койгон. Өкмөттүн тапшырмалар түшүп турганы менен эркин экономикалык аймактын башкаруусу көз карандысыз. Ал жакта мекеме ачуу оңой, бардык документтерди бир эле терезеден алса болот. Здесь у нас команда разработки. Бул бөлмөдө отургандар мунай заттык кайра иштетүү компанияларынын буйртмаларын аткарып программа жазып жатышат. Бул бөлмөдө болсо банк кызматтарын аткарууга арналган тиркемелер жасалууда. В сфере банковских услуг. Zensoft компаниясы 2015 жылы түзүлгөн. Баш кеңсеси Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарында жайгашкан. Гонконгдо сатуу кеңсеси бар. Ал эми Тель-Авивдеги кеңсе жасалма интеллект жардамы менен бизнеске чечимдерди табуу жаатында иликтөөлөрдү жүргүзөт. Zensoft'ун эң чоң офиси Бишкекте жайгашкан. Анда 120 ашык программисттер дүйнөлүк кардарлар үчүн код жазышат. Экспорт наша основная. Экспорт жөнүндө айтсак, негизги сатыштар Америкага кетет. Кремний өрөөнү жайгашкан Калифорния штатынан көп буйртма алабыз. Это вот с Кремниевой долины. Динаранын айтымында Кыргызстанда IT индустриясын өнүктүрүүгө чоң потенциал бар. Zensoft дүйнөнүн булуң бурчуна IT кызматты экспорттаган жалгыз жергиликтүү компания эмес. Почему наши программисты уезжают? Биздин программисттер эмне себептен чет өлкөгө чыгып кетишет? Аларды чакырышат, жайгаштырышат, жакшы айлык төлөп беришет. Барган жеринде жакшы инфраструктура түзүлгөн. Бизде дагы мына ушундай шарттар болуш үчүн республикалык бюджет толукталышы керек. Өлкөдөгү шарттарды оңдоо зарыл. Өндүрүш, кен казуу деп жүрө бербей, жогорку технологиялар, креативдик индустрияга дагы багыт алуубуз керек деп ойлойм. Дээринде бар адистерди Россия же башка чет өлкөлөргө качырып жибербей, Кыргызстанда кармап калууга аракет кылыш керек. Алардын жардамы менен биз экономиканы алда канча өнүктүрө алабыз. Потенциальных ребят там в ту же Россию или там другие страны. Фотон компаниясы Хорика жаатында иш алып барат. Башкача айтканда, ресторан жана мейманканалардын архитектура жана дизайн түзүү кызматы. Негизги багыты экспорт. Кытай жана бир катар Африка өлкөлөрүнүн кардарларына кызмат көрсөтүшөт. Компаниянын негиздөөчүсү Светлана Мясникова Кыргызстанда креатив индустрияны өнүктүрүүгө потенциалы чоң экенин айтат. Айрыкча экспортко багытталган. Ал үчүн атайын экосистема куруп, коллаборацияларды жасоо зарыл. Мындай кадамдарды жасоого инфраструктурасы ылайыкташкан, экономикалык жана укуктук режими калыптанган аймак керектигин белгилейт. Чтобы людей ничего не ограничивало. Мындай атайын жайларга топтолгон компаниялар салык, укук режими жөнүндө башын оорутпай бир гана продукт жаратып, аны сыртка сатуу менен алек болушу керек. Керемет табиятыбыз, таң калыштуу тарыхыбызды кошуп туруп, дүйнөгө жаңы, башка жакта кездешпеген сунуштарды бере алабыз. Тейлөө кызматын экспорттоого мамлекет өөлгө түшсө эле бутка туруп кетебиз. Объединение различных, допустим, художественных студий, объединение каких-то там рукодельных студий. Кыргызстандык компаниялар саламаттыкты сактоо кызматтарын дагы экспорттоодо. Акыркы жылдары жеке клиникалардын саны көбөйө баштаганынан байкаса болот. Азырынча медициналык тейлөө боюнча так статистика жеткиликтүү эмес. Саламаттыкты сактоо кызматтарын экспорттоо үчүн Дубайдагы Dubai Healthcare City'ни карап, ошого окшогон атайын жай куруу зарыл.
речь идет о том, чтобы Мамлекеттик деңгээлде Дубай же Турциянын тажрыйбасын бизге көчүрүү демилгелери көтөрүлсө деген ой. Азыр эле медициналык билим берүүнү экспорттоп жатпайбызбы? Көрүп эле турабыз го, Индия жана Пакистандын студенттери окуганы келип жатышат. Эгер биз ушунчалык татаал илимди үйрөтүп экспорттоп жатсак, кызматын эмнеге экспорттой албайт экенбиз? сложное образование, сложную науку можем экспортировать, то почему бы нам не экспортировать и услугу? Кызматтарды экспорттоонун чоң мультипликативдик таасири бар. Мындай компанияларга шарт түзүп, алардын кызматкерлерин шыктандырса, экономиканын башка секторлору дагы өнүгөт. Мындан тышкары, жалпысынан инфраструктура өнүгөт. Мисалы, билим берүү кызматынын экспорту сапаттуу окуу жайлардын пайда болушуна түрткү болмок. Инвесторлор үчүн болсо бул абдан жагымдуу фактор. Бул жеке клиникаларга дагы тиешелүү. Демек, мамлекет кызматты экспорттоо менен бирге инфраструктурасын дагы бир топ өнүктүрүп алат. Өнүккөн инфраструктура болсо материалдык дагы, адамдык дагы капиталды өзүнө тартат. Бул тууралуу Массачусетс технологиялык институтунун жакында жарык көргөн изилдөөсүндө дагы айтылат. Өзгөчө экономикалык аймактар, эркин экономикалык аймактар, тышкы соода аймактары, эркин соода. Бажы режими жана жеңилдетилген салык шарттары түзүлгөн аймактарды ар кайсы өлкөдө ар башка аташат. Башкы максаты бардык эле жакта бирдей, белгилүү бир регион, өлкө же тармактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүү. Ошол себептен эркин экономикалык аймактарга өзгөчө укуктук макам берилет. Учурда эркин экономикалык аймактар дүйнө боюнча 68 миллион кишини жумуш менен камсыз кылат. Анын 60% Кытайда. Бул өлкөдө 22 эркин экономикалык аймак калыптанган. Жана алар шаар ичиндеги аймак гана болбостон, бүтүндөй шаар же аймак болушу мүмкүн. Мисалы, Хайнан провинциясы же Шандун жана Ляодун жарым аралдары. Кытай бул бөлүктөрдө 50 миллион жумушчу орун түзгөн. Индонезиянын эркин экономикалык жайларында болсо 6 миллион киши иштейт. Филиппинде 1 миллион. Бириккен Араб Эмираттарында миллиондон ашыгыраак же калктын 25%. Дээрлик 1,5 миллиарддык Кытайда калктын 6% ушундай эркин экономикалык жайларда эмгектенишет. Азия Тынч океан регионунун өлкөлөрүндө 2,3%. Эркин экономикалык жайлар эмгек миграциясын ооздуктайт, анткени жумуш орундарды түзөт. Жумуш орундарды түзүү анын жалгыз эле пайдасы эмес. Мындан тышкары эркин экономикалык жайлар экспорттун көлөмүн арттырып, инвестицияларды тартууга көмөкчү. Дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча дүйнө ичиндеги эркин экономикалык жайлардын баасы $850 миллиард тете жана дүйнөлүк экспорттун 40%-ын камсыз кылат. Кытайдын эле бул суммадагы үлүшү $145 миллиард, Малайзияныкы $117 миллиард, Ирландия $83 миллиард. Түштүк Кореянын эркин экономикалык жайлары жылына $31 миллиард товар экспорттайт. Бизге жакыныраак болгон мисал постсоветтик Литванын көрсөткүчү $11 миллиард. Ал эми Кыргызстандын эркин экономикалык жайларынын жылдык экспорту $80 миллион, же ошол эле Литвага салыштырмалуу 137 эсеге аз. 2010 жылга чейин дүйнөнүн 130 өлкөсүндө 4300 эркин экономикалык жай иш алып барган. Эркин экономикалык жайлардын бир нече классификациясы таанымал. Алардын бири 4 муунга бөлөт. 90-жылдары келген инвестициянын көлөмү азыркы учурдагы келип аткан инвестициялардын көлөмүнөн көбүрөөк болгон. Ошол жакта иштеген адамдардын саны азыркы учурдагы адамдардын санынан көбүрөөк болгон. Бул демек алгач жакшы башталып, бирок токтоп калган деген мааниде түшүндүрөт. Ошол эле учурда ошол эски форматтагы, эски модельдеги, эски муундагы СЭЗди биз түзүп, бирок кайдандыр бир замандын өзгөрүп аткандыгына адаптация болгон эмес да. Ошондуктан эгерде дүйнө жүзүндө ошол эң алгачкы СЭЗдер жалаң экспорт үчүн, андан кийинки СЭЗдер жалаң ошо өндүрүш үчүн, андан кийинки СЭЗи ушул кызматтарды аралаштыруу, атайын кайсы бир специализациялар менен болгон СЭЗдер. Анан ошонун негизинде, эгерде азыр карап көрө турган болсок, Кыргызстан кыйла артта калып калган. Эски модель бизге иштей алган жок. Демек, азыркы учурда биз толук жаңы эмес, бирок дүйнөлүк тажрыйбаны колдонуп, ошол жок дегенде 3-чү муундагы, 3-чү модельдеги СЭЗди жаңыртуу Кыргызстаныбызга зарыл. Жогоруда айтылган Казакстан менен Кытайдын чек арасында курулган Хоргоз өзгөчө бажы жана салык режимине ээ. Бул 4-чү муундагы эркин экономикалык жай. Бирок Кытай мындан дагы дымагы күчтүүрөөк болгон долбоорду Беларусь менен бирге ишке ашырууга бел байлаган. Улуу Таш аталышындагы Беларустун аймагында жайгашкан индустриалдык парк. Пекин жана Минск бул долбоордун алкагында жогорку технологиялык жана инновациялык компанияларды топтой турган болду.
Капитал кайсыл жактан болбосун товарлар экспортко багытталат. Ал эми рынок катары КМШ өлкөлөрү жана евро биримдик каралууда. Бул парк Кытайдын тышта ишке ашырган эң ири долбоору болуп калмакчы. Эркин экономикалык жайлар белгилүү бир сектор же индустрияга ылайыкталат. Мисалы электрондук коммерция, хай-тек, туризм. Же болбосо экономика жана билим берүү тармагында дагы иштейт. Мисалы Дубай Интернет Сити маалыматтык коммуникациялык компаниялар үчүн 2000-жылы экосистема курган. Эркин экономикалык жайлардын экинчи муунун сервис зоналары деп атышат. Негизги багыты соода жана аны колдоо, тейлөөнүн миң түркүн түрү. Мисалы финансылык тейлөө, логистика. Мындай зоналарда жашоого ылайыкталган үйлөр, компаниялардын кызматкерлери үй-бүлө күтүп, уул кыздарын окууга жөнөтүүчүдөй шарт түзүлгөн. Мындай зоналар жашоого ылайыкташып, компания кызматкерлери анда жашап, балдарын окуткандай шарт түзүлөт. Эркин экономикалык жайлардын биринчи муунун экспорттук зоналар деп атышат. Алар тек гана өндүрүш менен алектенишет. Жана булардын эффективдүүлүгүнүн эң башкы фактору арзан жумушчу күч. Кыргызстандын эркин экономикалык жайлардын баардыгы ушул муунга таандык. Бирок арзан жумушчулардын эмгегин азыр автоматизация алмаштырып жаткандыктан, мындай аймактарга инвестиция тартуу кыйын болуп калды. Кыргызстандын эркин экономикалык жайлары заманбап трендтерди эске алышы керек. Производство, өндүрүш да. Бирок бул жетишсиз СЭЗ үчүн. СЭЗ деген бул өлкөнүн ичиндеги бир чоң өлкө да. Ал жакта жалаң эле өндүрүш, кантип алар ошол эле өндүрүштөгү жаңы технологияларды алар кабыл алат. Себеби дегенде ошол СЭЗде ушул тармакта иштеген компаниялар жок. Бир гана специализация менен болгон чектөө бул ошол СЭЗге каршы иштеп атат деп ойлойм. Ошондуктан СЭЗге болгон ушул адистикти кеңейтүү керек албетте. Ошол эле кызматтар, технологиялык кызматтарбы же башка кызматтарбы, ошол эле ангарлардын жанында ошол жакта иштей турган адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Түгүл балдар бакчасы, мектеби болушу мүмкүн. Айтор мындай чектөөсү жок, ошол территориянын ичинде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, ошондо биз дүйнө жүзүндөгү СЭЗдерге бизнес СЭЗдер окшошот да. Ал арада коңшуларыбыз эркин экономикалык жайлар менен бизди бир топ артка калтырууда. Казакстандын экономикалык жайларынын бири Астана эл аралык финансы борбору өз резиденттерине визалык жана бажы режиминен тышкары өзгөчө Казакстандын мыйзамдарынан көз каранды болбогон укуктарды сунуштайт. Бул англис мыйзамдарына негизделген укук режими. 2016-17 жылдары Казакстандагы инновациялык технологиялар паркы аттуу дагы бир эркин экономикалык жай жылдын эркин зоналары деген глобалдык тизмеге кирген. Бул рейтинг абройлуу Financial Times журналы тарабынан даярдалат. Ал эми 2018 жылы бул рейтингке казакстандык 10 жайы дагы илинген. Анын негизги багыттары текстиль, химиялык жана мунай химиялык өндүрүш. Атайын экономикалык жайлар бул тизмеге резиденттердин жана жумуш орундардын көлөмү, аянты, инфраструктурасына карата кошулат. Өзбекстандын Наваи аттуу экономикалык зонасы дагы 2016 жылы ушул тизмеге илинген. Кыргызстандын эркин экономикалык жайлары бул тизмеде жок. Кыргызстандын эркин экономикалык аймактарынын тарыхы өлкө эгемендик алгандан тарта башталат. Биринчи эркин экономикалык аймак 1991 жылы Нарын областында негизделген. 1993 жылы болсо Каракол экономикалык аймагы түптөлгөн. Андан дагы 2 жыл өткөндөн кийин Бишкек эркин экономикалык аймагы ачылат. 1997 жылы Маймак экономикалык аймагы негизделген. Ал эми 2001 жылы болсо Лейлек аймагы. Мындан башка дагы 3 аймак жарыяланган эле. Алар Алай, Чоң Алай жана Каракулжа, бирок аларга инвестиция тартылбагандыктан жабылып калган. Эгер дүйнөлүк мисалдарды карап көрсөк, эркин экономикалык аймактар өзүнө көбүрөөк чет элдик түз инвестицияларды тартат. Деген менен 2015 жылы Кыргызстандын эркин экономикалык аймактары өлкөгө кирген чет элдик түз инвестициялардын болгону 0,1% гана камсыз кылган. Ал эми 2016 жылы болсо 0,9%. Ошол эле 2016 жылдын көрсөткүчтөрү боюнча эркин экономикалык аймактардын өлкө экономикасындагы үлүшү 1,5%га дагы жеткен эмес. Андагы сооданын дээрлик баары Бишкек эркин экономикалык аймагынын үлүшүнө туура келет. Бул Кыргызстандын ичине жана тышына болгон сатуулар. Нарын экономикалык аймагынын товар сатуудагы үлүшү 0,4% гана түзөт. Караколдуку андан дагы аз. Демек, Кыргызстанда Бишкектеги эркин экономикалык аймак гана көзгө урунаалылык пайда алып келүүдө. Бирок бул аймактын дагы потенциалы дээрлик ачылбай келет. Бул сандар Кыргызстандагы эркин экономикалык жайлар ийгиликсиз экендигин дагы бир ирет тастыктоодо. Бирок эркин экономикалык жайлардан пайда жок, аларга көңүл бурубай коюу керек деп айтууга негиз бербейт. Чыныгы айтканда биз азырынча көнүп калдык да ошол эркин экономикалык аймакта жалаң гана өндүрүш менен иштеген компаниялар иштейт деген. Бирок бул туура эмес ой, анткени азыркы убакта
эл аралык практикада чет өлкөлүк эркин экономика аймактар аябай эле алдыга өтүп кеткен Кыргызстандын жанында. Мисалы, алардын азыркы дүйнө жүзүндөгү эркин экономикалык аймактар өндүрүш менен гана эмес, андан тышкары кызмат берүү боюнча чөйрөлөрүн активдүү иштеп жатышат. Ошол себептен биз азырынча Кыргызстан, Центральный Азия. Башкы маселе мамлекеттин саясатына байланыштуу. Мамлекеттин экономикалык жайларды өнүктүрүү боюнча ачык айкын саясаты болушу керек. Ошондо гана ишкерлер жана инвесторлор эркин экономикалык жайларга инвестиция салышат. Ошондуктан Орто Азия регионунда Кыргызстан өз орунун табыш үчүн ушул кызмат берүү боюнча өндүрүштөрдү карап, ушуларга өтө көңүлдү бурсак, балким биздин келечегибизде ушул өндүрүш боюнча ушул мамлекеттик саясаттын жардамы менен биз эң алдыңкы мамлекет болуп эсептелип калабыз. Эркин экономикалык жайларды өнүктүрүү боюнча Борбор Азиялык корпорация Бишкек экономикалык жайын түптөөгө катышкан. Аны менен кызматташуу аркылуу Бишкектеги эркин экономикалык жай 1998-жылы 400 миллион сом инвестиция тартылган. Салыштыра кетсек, 2015-жылы бул көрсөткүч 100 миллион сомго чейин түшүп кеткен. Борбор Азиялык корпорация Кыргызстанда кызматтарды экспорттага багытталган кластердик форматка басым жасоо керектигин айтат. Эркин экономикалардын туруктуу өнүгүүсүн үчүн биз мамлекет тарабынан, бизнес тарабынан жана саясат жагынан туруктуу экосистеманы түзүп бериш керекпиз. Ошол туруктуу экосистеманын жардамы менен биз ийгиликтүү эркин экономикалык аймакты Кыргызстандын ичинде кура алабыз. Кызмат аткарууну экспорттага ылайыкталган жай ачуу өлкөнүн адамдык капиталын күчтөндүрөт. Биринчи муундагы экономикалык жайларда арзан жумушчуларга басым жасалса, мында билимдүү, креативдүү кызматкерлер баада. Эркин экономикалык жайларды курууда кластердик ыкманы тандоо туруктуулукту камсыздайт жана инфраструктураны өнүктүрөт. Бул жөн гана коммуникация каналдарын тартып коюу, жол салуу эмес. Социалдык жана маданий курулуштарга дагы маани берилет. Сөзсүз түрдө мектептер, бала бакчалар, клиникалар, көңүл ачуу жайлары болушу керек. Резиденттер үчүн сапаттуу жашоого шарт түзүлүшү абзел. Эркин экономикалык жайлардын экосистемасы негизги 3 бөлүктөн турат. Адекваттуу мыйзамдар, өнүккөн инфраструктура жана активдүү оюнчуларды, инвесторлорду тартыла турган эффективдүү менеджмент. Мамлекет бардык тараптардын кызыкчылыгын коргой ала турган мыйзам базасын түзүшү керек. Инвестицияларды тартуу үчүн жеке менчикти инвестицияларды коргой турган мыйзамдар иштеп, сот акыйкаттыгы болушу керек. Ал эми инфраструктураны түзүү жана башкаруу жеке менчик компанияларга берилишин рынок талап кылат. Мамлекет бул өтө татаал, бюрокративдүү аппарат болгондуктан базар экономикасында оперативдүү иштеп алганга өтө кыйын. Анткени күндөн күнүнө аларга ар кандай мамлекет тарабынан процедуралар бар, регламенттер бар, ушунун баары тоскоолдукту берет. Ушул учурда эркин экономикалык аймактардын инфраструктурасын оперативдүү өндүрүш керек. Буга оперативдүү чечимдер кабылданып, бат-баттан акчаларды, ар кайсы каражаттарды салым кылыш керек. Ошондуктан мамлекет тарабынан өтө кыйынчылыктуу бул эркин экономикаларды өндүрүү боюнча. Ушул саясатты балким активдүү жана мыкты алып кете алат деп эсептейбиз. Бул жеке компаниялар. Жеке компаниялардын потенциалы өтө бай, алардын каражаттары жана кадровый потенциалы ушул азыркы эркин экономикалар аймактарга керектүү каражаттарды салымын кошо алат. Ошол себептен азыркы учурда жеке компаниялардын потенциалы мамлекет үчүн өтө зарыл. Эмнетегидир? Анткени азыркы компаниялардын потенциалы, каражаттары жана человеческий потенциалы өтө маанилүү. Эгерде биз базар экономикасында ийгиликтүү эркин экономика аймактарды курабыз десек, ушул жеке компаниялардын потенциалын колдонуп, алардын каражаттарын туура жолго салып, ушул каражаттарды эгерде туура жолунда салсак, биз келечекте Кыргызстанда ийгиликтүү эркин экономика аймактарды кура алабыз деп ойлосо болот.
Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактар алгач экспортты өнүктүрүү үчүн ачылган. Бирок 2016 жылы Бишкек экономикалык аймагынын сатууларынын 41% ички рынокто аткарылган. Товарлардын жарымын компаниялар сырттан сатып алат дагы кайра экспортташат же ички рынокто сатышат. Ошон менен 2016 жылы Бишкек экономикалык аймагынын сатууларынын 45%-ын реэкспорт түзгөн. Эксперттердин айтымында Кыргызстандын эркин экономикалык жайлары биринчи кезекте Бишкектегиси толук кандуу иштебей, инвесторлорду кызыктыра албай жаткан чагы. Эркин экономикалык жайлардын маңызы жоголгон, буга себеп расмий Бишкектин саясатынын жана мыйзамдарынын тынымсыз өзгөрүшү. Евразиялык биримдикке киргенде жаңы Евразиялык биримдиктин бажи кодекси кабыл алынгандан кийин биздин баягы бажыдан өткөндө мурун эгерде ВТО дүйнөлүк баягы соода уюмунун ставкалары менен иштеп атканда 2,5-5% болуп атса, азыр 12,5%га чейин чыгып кетти. Кеминде деген 7%. Ошентип баягы сырьёну мурун сырттан жеңилдик менен алып келип атса, сез азыр ал сырьёго пошина сиздин жасап аткан продукцияны мындай атаандаштыкка туруштук бере албас кылып салды да. Ошентип атып ол Евразиялык экономикалык союз толугу менен сизде иштейсиңби, сиздин сырттан иштейсиңби айырмасы жок болуп калды да. Кыргызстанда экспортту өстүрүүгө багытталган аймактардын ийгиликтүү өрнөктөрү деле бар. Буга Жогорку технологиялар паркынын көрсөткүчтөрү мисал. Жогорку технологиялар паркындагы алгачкы резиденттер 2013 жылдын аягында пайда боло баштаган. Парктын ошол жарым жылдык ичинде чыккан отчету боюнча резиденттердин кирешеси 14 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен дээрлик 12 миллион сому 80%дан ашыгы сатуулар жана кызматтардын экспортуна таандык. 3 жыл ичиндеги кирешени кошсок, парк резиденттеринин пайдасы 4,5 эсе өскөн. 2015 жылда 2 миллион доллар пайда түшсө, 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 9 миллион доллар түшкөн. 2018 жылы мисалы үчүн 635 миллион сом менен ошол киреше тапса биздин резиденттер, бир 43гө жакын резиденттер каттап ошо көбүнчөсү иштеп турду. Ал эми 2019 жылда алсак, азыркы учурда 71 резидентти каттап, 750дөн ашык адистер иштеп жатат. Анан тапкан кирешеси ошол 2019 жылдын биринчи жарым жылында эле 460 миллион сомго жакын киреше табышты. Анан кийин ошол бул жылы 1 миллиард сомго жетет го деп үмүттөнүп. Жогорку технологиялар паркынын директорунун айтымында 2019 жылы аларга өтө көп резидент кошулган. Алардын арасында жергиликтүү компаниялар дагы, чет элдик уюмдар дагы бар. Парк өсүп кеңейиши үчүн анын администрациясы биринчиден маалыматтык камсыздоону жандандырган, мисалы жаңы компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды кызыктыра турган иш-чараларга катышып, паркта түзүлгөн жеңилдиктер, андагы айрыкча шарттарды айтып, жарнама кылышат. Жогорку технологиялардын Кыргызстанда колдонулушу жана жергиликтүү кызматкерлердин кишилик капиталы тууралуу дагы кабар берилет. Дагы бир маанилүү жагдайы бул экосистема. Чет элдиктерди кызыктыруу үчүн мында түзүлгөн жалпы көрүнүш резиденттерге болгон жылуу мамиле. Абдан жакшы суроо. Азыр биздин жаңы офисибизге келип турасыңар. Бул офисибиздин эң биринчи максаты азыркы жаңы жаралып жаткан IT стартаптар, IT жаңы ишканаларга кандай жардам беребиз? Мен ойлойм, келерки жылдары биз ошол стартап жаңы IT ишканалар менен дагы тыгыз иштеп аларга жардам берүүгө аракет кылабыз. Экинчиден болсо, билим берүү тармагы биз үчүн абдан маанилүү. Билим берүү тармагында ошол биздин IT ошол индустриябыз менен ошол билим берүү мекемелери менен кантип чогуу иштешсе, кантип бири-бирин түшүнсө, кантип бири-бирине жардам берсе деген суроолор менен алек болуп жатабыз. Кубанычтуусу, азыр көптөгөн мына IT курстары ачылып атат. Университеттер дагы биз менен байланышып, өздөрүнүн программасын жаңылоо боюнча жана жаңы адистерди алуу боюнча суроолорун көтөрүп жатат. Мына мектептерде дагы жаңы китептер кабыл алып, мектептерде дагы ошол IT тармагынын мындай маанилүүлүгүнө баа берип жатышат да. Жогорку технологиялар паркынын ийгиликтүү иши акыл эстүү башкаруусуна байланыштуу. Мындагы башкаруу биздеги эркин экономикалык жайлардагы тартиптен бир топ эле айырмаланат. Башкаруу системасында дагы айырма бар. Мисалы үчүн жогорку технологиядагы парктын башчыларын дайындоодо
ассоциациялар катышат. Ассоциациялардын бийлиги бар. Алар деген өзүнүн ичинен баягы ушул жогорку технологиялык парк үчүн күйгөн, бизнести түшүнгөн, аны өнүктүрөм деген ниети бар адамды шайлаганга мүмкүнчүлүктөрү бар мыйзам боюнча. СЭЗдин мыйзамы башкача. СЭЗдин директорун мамлекет шайлайт, өкмөт шайлайт. Өкмөт каалаган кишини шайлап койсо болот. Өкмөт СЭЗдин мүчөлөрүнүн пикирин укпай койсо болот. Алардын эч кандай бийлиги жок, алардын таасири жок. Ошон үчүн кокусунан баягы СЭЗди түшүнбөгөн адамды деле коюп салса болот. Кээде ушундай нерселер болуп атты СЭЗде. Ошон үчүн ал кишилер баягы СЭЗдин өнүгүшүнө ниети барбы, СЭЗ үчүн күйөбү, жүрөгү согобу баягы кыргыз өнүксүн деп. Ал нерсе эске алындыбы, жокпу, анысы белгисиз. Алынбашы деле мүмкүн. Акыркы 10 жылдын ичинде Бишкектин эркин экономикалык жайын менеджменттен алыс адистер башкарышкан. Алардын арасында бухгалтер же мугалимдер дагы бар. Узак убакыттын ичинде бир дагы инвестор кызыктыруучу, ишмердүүлүктү өнүктүрүүчү иш-чара аткарылган эмес. Бишкек экономикалык жайы же башка Кыргызстандын эркин экономикалык жайларынын Борбор Азияда же башка өлкөлөрдө өнөктөштөрү жок. Эгер Бишкек эркин экономикалык жайы тууралуу интернеттен маалымат издесек, алгач эле соттук тартыштар чыгат да өлкөнүн инвестициялык имиджине доо келтиргенин көрөбүз. Эгер экономикалык жайларды башкаруучуларды тандоодо мамлекеттик органдардын эле эмес, бизнестин дагы үнү болса, ишти илгерилетүү, эркин экономикалык жайды өнүктүрүү дагы жеңилирээк болмок. Учурда жогорку кеңеште депутаттык топ эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзамдар пакетине өзгөртүүлөрдү демилгелеп жатышат. Бул мыйзам долбоору мыйзамдардын мурдагы редакцияларынан айырмаланып, тармактык адистердин катышуусунда эл аралык тажрыйбаларга таянуу менен иштелип чыккан. Буга чейин жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы бизнес кеңеш эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзамдарды өзгөртүүнү сунуштаган болчу. Бул маселе Америка Соода палатасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан дагы көтөрүлгөн. Кыргызстандын бардык эркин экономикалык жайларынын башкы көйгөйлөрүнүн бири бул бизнес жүргүзүү үчүн сапаттуу инфраструктуранын жоктугу. Мамлекет тарабынан инвесторлордун купулуна толуучу инфраструктураны түзүүдө чамасы, кудурети жок. Инвесторлор келебиздешсе, курулушун, кеңсе жана кампаларын такырайган талаада тургузуп баштоосу керек болуп калат. Мыйзам долбоору мындай сунуш кылат. Жеке менчик девелопер компания чакырылсын. Ал бизнес инфраструктураны түзүп, өнүктүрүүнү өз мойнуна алат. Мыйзамга өзгөртүү Кыргызстандын биринчи муундагы гана эркин экономикалык жайларга такалып калыш көйгөйүн жоет. Өндүрүшкө гана таянып албай, экинчи, үчүнчү муундагы жайлар ачыла баштайт. Кызматтарды сунуш кылуу, тейлөө, туризм, билим берүү жана финансы. Ал үчүн эмне жеңилдик керек? Эркин экономикалык жайлардын резиденттери субъект макамы үчүн төлөмдөрдөн арылат. Башкаруучу компаниялар муниципалдык жер тилкесин 10 жылга чейин акысыз колдонушат. Экономикалык жайдын субъекттери өзгөчө укуктук режимге же Кыргыз Республикасынын жалпы укуктарына ээ болууга уруксат берилет. Ошондой эле эркин экономикалык жайлардын аянтында кыймалсыз мүлктүн эркин колдонулушу каралууда. Анткени азыр мындай жайлардагы кыймалсыз мүлктүн эч кызыкчылыгы жок. Эгер жер тилкелер тууралуу кеп калсак, бул суроолор Кыргызстандын жер кодекси боюнча каралууда. Жана экономикалык жайлар жер эркиндигинен ажырап калышы мүмкүн. Мыйзам долбоору эркин экономикалык жайларда жер ижаралоонун мөөнөтүн 99 жылга чейин узартууну сунуштайт. Бул норма инвесторлордун инвестицияларына туруктуулукту камсыз кылат. Азыр Кыргызстандын эркин экономикалык жайлары кластердик түрдө өнүгө алышпайт. Инвестордун ишмердүүлүгү үчүн экономикалык жайларда атайын имараттар, кеңселер дагы жок. Бул себептен чет элдик бизнес ала тоого агылууга шашылбайт. Бул себептен мыйзамга өзгөртүү киргизүү эркин экономикалык жайларда ишкердик, маданий жана социалдык объекттерди курууга түрткү берет. Демек, инвестициялык индустриянын өнүгүшүнө өбөлгө түзүлөт. Экосистема жакшырып, кызматкерлердин жашоо шарты, жыргалчылыгы оңолот. Адистер иштеген жеринен алыс барбай эле көңүл ачып, социалдык жана маданий керектөөлөрү менен алектенчүдөй жай зарыл. Бул Капитал командасы даярдаган апталык бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү рыноктогу тенденция трендтерге, бизнес кабарларга биз менен бирге көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.